Россия Кыргыз өнүгүү фондунан Ош шаары боюнча эң ири жалпысынан 212 миллион сомдук же болбосо 2,5 миллион долларлык насыяны Примав Б ысымдуу жеке ишкер алган. Насыя курулуш материалдарына, анын ичинен кирпич, пескоблок жана брусчатка өндүрүүгө берилген. Фактчек KG эң ири насыя алган Примав Б ысымдуу жаран депутат Улам Примавдын атасы экенин белгилейт. Айтсак, Улам Примав парламентте 2015 жылдан бери иштеп келет. 6-чы чакырылышта ал КСДПнын курамы менен парламентке өтсө, 7-чи чакырылышта алай бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болгон. Примавдын үй бүлөсү Кыргызстанда көмүр магнаттары кайманаты менен белгилүү. Примавдын атасына таандык Перитикол компаниясы мамлекеттик сатып алууларга катышып 570 тендер утуп алган. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен көмүр сатылып, жалпысынан дээрлик 60 миллион сомго ээ болгон. Компаниянын карамагындагы Кызы кенинин 2 участогунун жалпы запасы дээрлик 4 миллион тоннаны түзөт. Мамлекет тарабынан берилген лицензияга ылайык Перитикол бул кенден 2028 жылга чейин көмүр казып чыгара алат. Tizme Gov.kg порталынын маалыматына ылайык, Ошто Примав Б аттуу бир гана жаран Бердибай Примав катталып, ал Улан Примав менен бир шайлоо округунда катталган. Осо.kg порталынын маалыматына ылайык, Бердибай Примавдын атына 16 компания катталып, алар Ош жана Бишкек шаарларында, Ош, Чүй жана Баткен облустарында жайгашкан. Аталган компаниялар көмүр жана акиташ казып алуу, ошондой эле курулуш жана унаа соодасы менен алектенет. Кеминде 3 компания кирпич жана черепица өндүрүү менен алектенет. Жыйынтык, Орус-Кыргыз өнүгүү фондунан 212 миллион сом насыяны Улам Примавдын атасы ишкер Бердибай Примав алгандыгы чындык.